Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Назарыңыздарда жаман абалда жакшы кабар издеген бүгүн 24 маалымат топтому. Здравствуйте, как зовут вас? Здравствуйте, Таисия. Таисия, да? Бабушка Таисия, да. Это ваши внуки, да? Да, это еще не все, у меня их 15. Да вы что? 15 внуков у вас? Да вы что, какая вы хорошая. Лизу позовите. Лиза, Вы решили раздавать еду, вот лепешки, лимонад для водителей, которые стоят в пробке, да? ну да, я знаю, что они уже несколько дней здесь, и кто знает, сколько им еще предстоит. И вот хотелось бы помочь от души. Это вы вот просто от себя с пенсии взяли деньги, да? Да, да. Мы здесь живем недалеко, село Кунси. Да вы что? И вот с Канта привезла лимонад, лепешки заранее заказала, они свеженькие. Вот решили помочь водителям. Вас тоже угостили, да? Вас как зовут? Василий зовут, да? Вам приятно? Видите, какие люди у нас добрые. Простите, а чем мы вам можем помочь? Да, собственно, мне Господь помогает. Я верующий человек, и спасибо Господу. Помолиться, если только за рабу Божию Таисию. Раба Божья Таисия, запомнили в За церкви? моих деток. И за моих деток. Внуков. У вас 15 внуков, да? Какая вы богатая. Богатая, да. Дай Бог всем здоровья. И вам тоже. А где ваша внучка красавица? Тоже ее найдем. Не хочет идти? Тебя как зовут? Такая. Артем. А тебя как зовут? Максим. Лепешки, лимонад раздаете, да? Да. Все, дай Бог вам здоровья. Спасибо. Удачи вам. Мен сунушум бүгүнкү чейин өтпөй келатат да. Мен айтып атам, Японияга бир эле областты бербейли. Баткен же Нарын областын берели дагы. Япония бир эле областты көтөрүп чыкпайбы? Жолун, здравоохранениясын, образованиясын баарын айтор. Япониядай бир татнакай кылып чыкпайбы? Америкадагы бир эле область албайбы? Ушундай бир 6 чоң өнүккөн өлкөгө Орусияны кошуп туруп бир көтөрүп койбойлу, 6 жерге бөлүп койбойлу. Андан ары майдаланабыз десек, бизде 40 посольство бар экен. Анда 40 посольствого 40 районду бербейли. Ушуга кыргыздарымда ичибизде тар кылбай, шефкалуу сыяктуу болот экен гененирээк да. кылып туруп, мына бөлөк мамлекеттерде ушул ыкманы колдонгондо, анан ал жерге да татнакай Япониянын, Германиянын желегин, орустардын желегин илип коюп, мына ушул эки региондо бүт баарын башына аягына чейин, дарылоосунан баштап окутууга чейин, төрөлгөндөн өлгөнгө чейин ушу өлкө жардам берип атат бизге. Мына ушундай образцовый болду деген ыкмага азыр ушунун жыйынтыгы менен да кайра дагы бир жолу сунуш кылып көрөйүн деп атам. Укпай турган болсо мыйзам жазайын деп атам да. Биз мыйзам дагы жаза баштадык да. Şu toktop kaldı bu zaktırıç. İşte istaşka koymak dengedim öyle. Özünüz kaç kişi var? Özümle yüzü sıra kadar toplam. Magasını da toplam. Şu ne kere komnatta çalışıyorsun? Evet, yaptım. Balдар bu taptayla var, balдар. Ничего, ничего. Балам, бары жақсы болады, Құдай бұйырса. Аз қалды. Бұл балия неме? Бұл балияны ешкім күтіп көрмес та. Үйіне көп кісі үйінде отырады. Bu da öter. Nasıl olsun bunda? Biz yanlarda var. Hiçbirine kamsalamadık. Nakıl oldu. Buna media, surahmatı özü baş bol. Biz varız işte oradayız. Sizlerdi taşlamayız. Yanlarda olmaz. Hiç ümitini düzmez. Ким Первомайского района. Вот это наша помощь именно от мэрии. Наш градоначальник Азамирбек Сурахматов нам привет передает. Не бойтесь, мы с вами. Помогите нас. Любое время жардам беркенге даярбыз. Биздин мамлекеттик жардамчыларыбыз эжекебизге айтып койсоңуз кыйналып баратсаңыз. Өтө кыйын болуп баратса, тартпа бул кишини тартпа. Масаттан исте. Начальник. Ваш начальник Энту вас. Главное, меня знают. Ладно, жақсы тұрыңыз,
жашап жанагы жумушунан ажырап калгандар. Ринат Бакытов Кыргызстанга кетүүнү чечкендердин бири. Азыркы кырдаалга байланыштуу авиакаттамдар тууралуу маалымат алуу максатында элчиликке кайрылууну туура көрүптүр. Чынында 1 ай болду, жумушубуз жабылып калган. Биз 40 бала бир фирмада иштечик. Анан азыр бул жерден акчабызды жешип болуп атат. Кудай буйрса, мына майда эгерде ачылып калса, анда спокойно кете бересиңер. Бирок азыр кеткенге чейин биз жардам бергенге даярбыз. Канча бала, кандай жардам керек, ошону бизге айтсаң, биз азыр сага жардам бергенге даярбыз. Эгерде ошондой заявкаңды таштасаң азыр, биз алып барып жардам беребиз. Продукт алып барабыз. Таптакыр көчөдө калса, хостелго киргизгенге бир 10-15 күнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Алган информацияларга ишенбегиле эч кандай хизметсиздик жок. Кайрылгандардын көптүгүнүн штабтын телефону тынымсыз иштеп жаткан учур. Абалды жеңилдетүү максатында элчилик кол борборун ачууну чечкен. Круглосуточно иштейт. Мына биздин консул отурат, тиги элчиликтин дипломаты, мына бул жерде МВДнын өкүлү отурат. Жанагы аферистер болуп атпайбы, ошол аяк боюнча иштеп атат. Мына бул жерде миграциянын өкүлдөрү отурат. Булар дагы ошо мигранттардан маалымат алып, өзгөчө трудоустройство, адамдарга жумуш сурагандар бар. Ошолорго кээ бирлерге айлык төлөбөй баягы алдап кеткендер бар. Ошолорго дагы жардам берип аракет кылып атабыз. 6 маселе боюнча караштырабыз. Биздин жардам негизден уже классификациялап бүттүк. Бул биринчи эң көп, эң маанилүү, эң орчундуу бүгүн ушу Кыргызстанга кетиш маселеси, груз 200 маселеси. Андан тышкары мына кээде көчөдө калгандар бар, үйсүз, квартирадан чыгып кеткендер, аларга жардам берип атабыз. Элчиликтен диаспоранын демирчүлүгү жана мекендештердин кол сунуусу менен даректүү жардам берүү уюштурулду. Муктаж болгондорго азык түлүк таратылып, авиакаттамдары токтотулган жарандар мейманканаларга жайгаштырылган. Бүгүнкү күндүн талабы алардын курсагы ток, жылуу жумшак баары жакшы. Мен муну 100% кепилдик бере алам. Анткени эртеден кечке мен хостелдеги мекендештер менен ичинде аралашып жүрөм. Эң биринчи маселе, билесиңер, кыргыз эли жалпы билет, Новосибирск маселеси. Ушу жумада чечилет деген үмүттөбүз. Биз Россиянын бийлигине нота бергенбиз. Ал нотаны билесиңер баягы Роспотребнадзор, Минздрав, Тышкы иштер министрлиги, андан кийин агентство Аэрофлота, ушундан баарысы чогулуп анан карайт да, бир чечимге келелик ушу Новосибирск боюнча. Ошон үчүн биякта дагы абал өтө оорлошуп кеткенден кийин аябай чектелген да. Башка мамлекеттерге уруксат алыш, учуп келиш өтө кыйын. Элчинин айтымында жарандар арасында такталбаган тетири маалыматтар тарап жатат. Социалдык тармактарда Кыргызстанга кайтууну каалагандардын тизмесин түзүү иши башталып, чартердик каттам уюштурулуп жатат деген жалган маалымат тарап кеткен. Ошолорго ишенбешиңер керек. Мына азыр Инстаграмда, Фейсбукта, чат, группаларда аргайсын баарын тенеме жатат. Көбү калп. Анткени баары айтып атат, мына Кыргызстанга кетип атабыз, бирөө айтат, машина менен кетип атабыз, мына самолет бериптир, анан учуп кетиптир, анан биз алдап. Мунун баары калп. Тилекке каршы коронавирус жуктуруп алгандардын арасында кыргызстандыктар да бар. Алардын көпчүлүгү медицина кызматкерлеринин өзөмөлүндө үйдө дарыланууда. Абалы оорлор ооруканага жеткирилет. Кыргызстандык дарыгерлер онлайн кеңештерин берүүдө. Өлкөдө 30 апрелге чейин эч күн эмес деп жарыяланган. Россияда элдетке кабылгандардын жалпы саны 50 миңден ашты. Дүйшөмбүдөн тартып, Москвада атайын курулган оорукана бейтаптарды кабыл алып баштады. Эрбек Мылдакунов, Аскар Улан уулу, Ала-Тоо 24, Москва шаары.
Ассаламу алейкум, Москвадагы мекендештер, такси кызматында иштеп жүргөн жигиттер, мына биздин жамаат могу биздин Кыргыздын жигиттери, мына бүт водительдер, мына бир айтып кеткенде, жана Волгоградта биздин мекендештерди алып келген жигиттер мына. Мына буюрса, Барып келгениңерге Алла разы болсун. Ушу Голд жамаатында жүрөсүңөр, бүт барыңар кыргыздарга жардам берейин деп ушунчалык ал жакта ушул эмеге стройкага барып, жумушу болбой калган балдарга барып алып келдиңер. Силер менен мына биздин өзүбүздүн жамаатыбыз, биздин кыргыз элибиз силер менен сыймыктан жигиттер. Малатсы, ушул өзүңөрдүн убактыңарды аябай, өзүңөрдүн эмеңерди аябай барып келгениңерге Алла разы болсун жигиттер. ошол мына биздин Волгоградтан келген мекендештер, мына бул жактан Жети областынан келген жигиттер экен, мына Волгоград, Москвадан барган. Барыңар эле Москвадан бардыңар да, жигиттер, Мына бүт Москвадан келген. Азыр мына могу биздин элчиликтен берилген эме экен, хостел экен бул жерде. Питаниясы менен ушул жерде пока временно жашап турушат. Мына биздин эмебиз жана картада коюлган ушул Нургазы биздин Голд эмесинин өкүлчүлүгү. Сизге Алла разы болсун. Кыргыз элим ар дайым сиздин мындай кызматта эме кылганыңызды билип жүрөбүз. Кыргыздарга кандай эме кылган өзүңүз да комментарий берип кетсеңиз. Мен атым Нургазы, кече менин картамы коюп, акча чогултуп ушул кыргыз элибизди, мына ушул өзүбүздүн кыргыз бир туугандарды Волгоградтан алып келишти. Мына биздин өзүбүздүн группадагы такси жамааты барып алып келди. Ушул биздин кыргыздар туугандарга жардам берген ушу биздин бүт основной такси жамааты. Такси жамаатында эми ар кандай сос группалары, Голд, Кырк Чоро, Биримдик, Медиа, Жети область деген группалар бүт баары бизге жардам беришти. Аздан болсо да акча чогултуп жардам беришти. Балдардын жол кырасы чыгып, жакшына барып, курсактары ток. Мына азыр бизге кыргыз диаспорасынан элчиликтен предоставить этип берген хостелге алып келдик. Ошол жака жайгаштырып атабыз азыр. Кудай буйрса, бүт баары балдар ыраазы, ден соолуктары жакшы. Кудай буйрса, баары жакшы болот. Эми ошондой эле ушул эмеге бизге жардам берген жакшы адамдар болду. Акчадан, финансы жактан поддержка кылган, тонировка жасаган Макс деген, анан группалардан, Galaxy деген группадан акчаларды которушту. Бүт баарына Алла разы болсун. Биз кыргыздар силер менен сыймыктанып, ушинтип бири-бирибизге поддержка берип жүрө берели. Мына Волгоградтан гез байке сиз комментарий берип койсоңуз, кандай биз таксисттерге ыраазычылыгыңыздар кандай, жакшы, кандай алып келишти? Таксисттерге ыраазыбыз, рахмат. Ыраазысыңарбы жигиттер барыңар эле келгениңерге? Мына кече бек мына бала ошол видеодо обращение кылган ушул бала. Сен болчуң, атың Санжар. Санжар, ооба. Бул бала азыр ушул группаларга ыраазымын деп азыр балдар бүт баары чачап турушкан маалы. Жолдон эми алыс жолдон келишти, бири эс алса, Кудай калса, эртеңден жакшына түшүндүрүп беришет. Ошол жигиттер. Анан ал жактагы ситуация боюнча жигиттер биякта карап угуп койгула. Ал жакта ситуация боюнча ал жакта 3 баланы жумуштан айдалган экен. Основной балдар документтериңер туура эмес болуп калып, фирма оформить этпей коюптур, чынбы? 2 күндөн 3 күндөн ишиңер бар экен. Ал нерсени ал жакта силерди алып барган бала төлөп берем деп айтып атыптыр. Төлөп берем деп айтып атыптыр. Ошол акчаңарды 2 күндөн 3 күндөн кийин которот окшойт, бир жумадан которобу аны биз билбейбиз. Биздин милдетибиз ошол көчөдө калган кыргыз туугандарды Москвага жеткирип коюш керек болду. Biz Moskva'ya alıp geldik, hostelge жайгаштырдык. Бүт баарыңар ыраазысыңар, жигиттер. Капачылык болсо да кайтасыңар. Ошол ыраазысыңарбы? Ошол ал жакта биздин милдет эмес, ал жакта силерди ким кидала кылып койду, ал баланы биз табып наказдедик, ал биздин милдет эмес. Аны мына МВДнын өкүлчүлүктөрү, алар өздөрү сурап, өздөрү силерден сурап, алардан сурап алат. Биз өзүбүздүн милдет мына такси жамааты, Голд группасынын балдары барып силерди алып келди, ошол биз милдетибизди аткардык жигиттер. Кыргыз элиме дагы бир жолу отдельно рахмат. Мы своих не бросаем, жигиттер. Кыргыз элим ар дайым ушундай биримдикте болойлу. Кыргыздар эч качан
Бири-бирин эмеде өчөдө калтырган эмес. Таксисттер. Ура! Молодцы мына. Молодцы жигиттер. Алла кыргыз элим. Дайым ушундай биримдик бололу жигиттер.